Ысык Атада төрөлгөн алып ымыркайдын абалы кандай? 3 январда Чүйдүн Ысык Ата районунда салмагы 6,5 килограмм болгон эркек бала төрөлгөн. Буга чейин өлкөдө 6 килограмм салмактан ашык төрөлгөн ымыркай каттала элек болчу. Дарыгерлердин айтымында ымыркайдын апасы буга чейин да салмактуу балдарды төрөгөн. Акыркы жолу 4,9 килограмм салмактагы баланы эч кандай операциясыз өзү төрөгөн. Ал эми бул баласы ичинде туура эмес жатып алган. Баланы 5,5 килограмм салмакта деп болжолдоп көзөмөлгө алганбыз. Азыр эне бала дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алардын абалы жакшы. Негизи оор салмактагы ымыркайларды төрөгөн энелердин ден соолугуна дагы абдан оор болот. Ошол себептен мындай энелерге кылдат мамиле тыкыр көзөмөл керек. Акыркы маалдарда оор салмакта төрөлгөн балдар көбөйдү. 4 же 4,5 килограмм салмактагы балдар көп болуп жатканы айтылууда. Буга жасалма тамак аштар жана антибиотиктер себеп болушу мүмкүн дешет дарыгерлер.